Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов суу көйгөйүн чечүү үчүн июль айынан тарта тендер өткөрүү талабы коюлуп, маселе 1 жылга жакынкы убакытта чечилип калат деди. Журналисттер менен өткөн пресс-конференцияда кала башчысы сел жүргөндө жана жаан жааганда шаардыктарды үзгүлтүксүз суу менен камсыз кылуу боюнча долбоор тууралуу маалымат берди. Буга чейин Азия өнүктүрүү банкы тарабынан грант түрүндө 2 жолку ири долбоорлор натыйжасыз болуп, шаарда таза суу маселеси чечилбей келген. Бул ирет азыркы бийлик 3-чү жолу таза суу көйгөйүн чечүүгө белсенип турат. Таза сууну чечебиз деген бул ири долбоор алдын ала адистер менен кеңешип, натыйжалуу болуш үчүн аракеттер көрүлүүдө дешүүдө. 10 миллион доллардын тегерегиндеги сумманы түзгөн долбоордун иштеринин курулуштары күз айларынан башталат. Тендерге чыгарсак июнда эми баягы тендердин өзүнүн бир жолдору бар, 1-2 ай ошол тендер өтөт. Андан кийин бир сентябрларда биз ошол үмүтүбүз бар, сентябрдан баштап жумуш иштери башталат депчи. Ошол сентябрда жумуш иштери башталса, как раз ушу кыш убакта ошол сооруженияны кыш убакта салыш керек да, суу аз убакта. Анан эми бул проект болжол менен где-то бир жылда салынат. 1 жылда бул салынып бүтөт аягына чейин. Ошол эми бул деле оңой эмес. 2 миңдик трубадан почти 2,5 километр тартыш керек ошол трубаны. Бул трубаны эмне үчүн биз ошо тартып атабыз? Баягы ак бурага жана лай суу куюлуп атпайбы? Ошол куюлуп атканда ошол суу биздин суубузду булгап атат да. Эми бул жерден ошол куюлуп аткан жерлерге бир 2-3 жер бар. Ошол жерлерге уже труба менен суу ар жактан таза келе атат да. Уже канча кир куюлса дагы бул трубанын ичиндеги суу бул таза суу. Ошо менен анан бул баягы водоканалдын жанагы иштеп чыгуу резервуарларга ошондой жол менен жеткиребиз да. Шаарда суу эми токтобойт деген жерлер эми алар адашып албашы мүмкүн, бирок водоканал айтпайт. Аз да эл ошондой түшүнбөш керек. Азыр 100% деп айта албайбыз. Буларда пресс ошону көрсөтүп атат. 80% сиздерге айтып коеюн. Мен 28 күн эң көп токтобойм шаарда мисалы. Жылда токтойт. 15 күн токтойт эң азы мисалы. Ошонун мисалы 28 токтойт, 3 күнү папандан келет. 25 күнү ушу сайдан чыгат. Ошон үчүн азыр ушу проект болсо 25 күн суу токтобойт деген сөз да.